Қараңыздарчы, қанша сунуш берилген болсо, ошол комитет эмес бул эми комитеттин жыйыны бүгүн өтүп атат. Ошол жердеги бөлүмдө отурган балдар, кыздар фамилиядан чочуп эле кабыл албоону сунуштайт, кабыл албоону сунуштайт. Эмне үчүн деген суроого жооп берише албайт. Эмне үчүн? Мына ошол мыйзамдар депутаттар тарабынан эмес, ошол бөлүмдөр тарабынан кабыл алынганын ачыктан ачык көргөзмөсү ушул да. Мен башка бир депутаттын аты менен киргизсем болмок экен ушу сунуштарды. Тилекке каршы. Бул жакшы эмес. Бөлүмдөргө өтө каттуу эмне берилген. Мага комментарий да берип атат. Мындай майда чүйдө иштерге аралашпаш керек деп коет да. Ошону ким даярдады, Марлен мырза? Алган Кисонович, эми отдел комитет сиз мүчө эмессиз, ошол үчөөлөр өздөрү комитеттин. Ошо ким бөлүм башчысы, ким ошо бөлүм башчысы? Бул мырза экен. Ким кайсы жигит? Мындай чыкса болобу, көрсөк болобу? Бизде баягы эмненин аркасында жүргөн азаматтар көп да. Сизби? Ошо микрофондон мен ушул суроолорго себеп депутаттар карай элек, биринчи жолу карап атат. Эмне максат менен кабыл албоону сунуштайт деп атасыз? Ошол сунуштарды. Атыңыз ким? Бөлүм башчысы, анан даярдаган түздөн түз эксперт. Атыңыз ким эле? Өзүңүздү чагыштырып. Бейшенбек кызы Камила. Микрофон барбы, ошол жерден эле берем. Ошол жерден эле. Мен өзүм эксперттик оюмду эле айттым, бирок бул акыркы сөз депутаттарда калат, өзүңөр чечесиңердер. Мен буну практикадан эле гана алдым. Кайсы практикада? Сиз депутат болгонсузбу? Жок, биз иштеп атпайбызбы аппаратта? Көрүп атабыз, срыв болуп калып атат, заседание. Жок, жана биринчисин айтам. Бунусу эмес, бул тегиге уланып кетип атат. 31 берени боюнча. Эмне үчүн кайсы практикадан алдыңыз сиз? Болбойт деп атасыз. 4 күндүкпү? Я. 4 күндүкпү? Ооба. 4 күндүк азыр биз ойлоп атабыз да, маселе чыкпай калат. Анткени суроолорду каяктан 4 күнгө алабыз? Мына көрдүңөрбү, урматтуу депутаттар? Биз эмес, ушул кыздар чечип атат. Бул сунуш катары. Сунуш эмес. Сунуш эмес. Могул жердеги отурган коллегалар үчүн илгеркиден бери түптөлүп калган ушундай түшүнүк бар. Комитет сунуш берсе, демек ал жакта аябай мыкты адистер эжеге де езип, бүт тарабын талкуулап, анан чыгарды деген сунуш бизде акылыбызга сиңип калган. Биз ушундай иштейт элек. Комитетте жалаң адистер иштечү. Анан сиздер чу дегенде эле болбойт, силер фамилиясына карап эле жазат окшойсуңар. Болбойт, болот деп эле. Сизде аябай уважаем дегендей, легендарный депутат болуп келатасыз. Андан эмес, биз аппараттын жумушун карап атабыз. Комитеттерден кайсы маселелерди чыгарып калабыз? 4 күн болуп калса, 4 күнгө жетишпейбиз аппарат жагынан, техникалык жагынан. Кандай жетишпейсиңер? Өмүр бою жетишип келген. Бүгүн өткөрсө, түштөн кийин, эртеңкиге маселени чыгарганга жетишпей калабыз. Анткени регламент боюнча 3 күн мурун беришибиз керек. 1 минут. Карындашым, кечирип коесуз. Өмүр бою ушундай иштеп келгенбиз да биз. Өмүр бою. Мына 5-чакырылышка, 6-чакырылышка келгендер эмнеге ушундай кылып койду, билесиңерби? Сиз иштедиңизби ошол мезгилде? 6-чакырылышта иштедиңизби? Ооба. Фракциялардын деспотиясын уюштуруш үчүн. Деспотия болгон ошондо. Бир жигит отурган, мына жерде отурса керек эле. Мына ошол жигит айткан деген болуш үчүн ушундай регламент кабыл алышкан. Бир жигит чечкен. Жанында 2 жан жоокөрү бар эле. Парламент эч нерсе чечпей калган. Эгерде биз мыйзамдардын долбоорун талкуулоонун сапатын жакшыртпасак, урматтуу кесиптештер, биз жакшы алга жылбайбыз. Мен муну сунуш кылып атканым, эми 4 күн көбүрөөк иштейли деген киши кимге жакмак эле? Ошол 4 күн иштеп берсек бир жумада. Анан берки убактымды да кабыл албапсыңар. Мен өткөндө айттым эле, урматтуу төрага, 6 жашар, 7 жашар балдар, кыздар 1-класска саат 7:30 сабакка барып атат. Биз түш болгондо келип атабыз, шашпай көзүбүздү калап саат 10-да. Эгер биз жумушту канчалык эрте баштап, түшкө чейин талкуу кылып, анан добуш берсек ошол күндөрүндө, макул 2 күн кылалы. Түшкө чейин талкуу, түштөн кийин добушка өтөлү анда. Себеп биз угуп атабыз да, добуш берүүгө жиберилсин. Кайда жиберилет? Ким жиберет аны? Анан кийин сөздөрү аппарат эске алсын. 90% жумушта аппарат жасап атпайбы? Депутаттар биз
Алыста қалып қалдық жұмыштан. Аппарат еске алсын. Аппарат еске алсын. Бұл қандай? Біздің сапатыбыз жоғалып баратат, урматтуу кесиптештер, туура түшүнүңүздөр. Сапатыбыз өтө төмөндөп баратат.